Урматтуу мекендештерим, кече Жогорку Кеңештин төрагасы шайланды. Эми парламентибиз толук кандуу иштей алат. Садыр Жапаровду премьер-министрдикке мыйзамдын баардык нормаларын сактоо менен кайра кароочун үчүн парламентке жөнөттүм. Буга чейинки Жогорку Кеңештин токтому мыйзамдын талаптары сакталбай кабыл алынып калган. Ошондуктан бул токтомдор парламентке кайтарылды. Урматтуу мекендештерим, өлкөдө абал тынч болуусу жана өкмөттү башка мамлекеттер тааныш үчүн өкмөт башынын талапкерлигин мыйзамды кынтыксыз сактоо менен бекитүү зарыл. Саясат токтотуп иш көтөлү. Күндөн күнгө коронавирус пандемиясы күчөп жатат. Кылычын сүйрөп кыш келип калды. Балдарыбыз мектепке тынч барып окушу керек. Бизнестин ишин камсыздайлы. Талаш тарышка убакыт жок. Бардык бийлик бутактарын бир ыргакта чогуу иштөөсүн баштайлы. Ошондуктан парламентибиз маселени ыкчам карап, бул процесске мыйзам чегинде чекит коет деп ишенем. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстан укуктук өлкө. Маселелер күч менен эмес, мыйзам алкагында чечилет. Баарыңыздарды мыйзамды сактоого чакырам. Кыйынчылыктарды акыл менен жеңип, бир эл, бир жут катары абийирибизди сактап калалы.